Кошуңуз аз көрө берели, аз биякта ознакомление кылып өрттөй бериңиз. Медицинская топтордо ушул жерде уничтожение болот да. Ит өрттөлгөндө мынча эле күл болуп калат экен. Боксенс печ, бул жер крематорный печ, анан яма беккари. Жанагы бир жерде. Мына жерден лаборатория алабыз. Ошол жерден лабораторный исследование. Баягы иттер бар, жолдон иттерди, мисалы ооруп калган малдардын баардыгын ушул жерден лаборатория өткөзөт дагы. Лабораторияга. Мына жерден биздин свалкада бул шаардык мусор төгө турган свалка. Ошол жерден 1 километр жердин асты менен кабель менен тартып берип туруп, анан бул жерден стол менен киргиздик да. Санэпстанция полный требованияларды берген. По проекту полный жасалды. Фонддон каралган, бирок только мынорeki печка гана каралган да. Калган иштердин баардыгын биз ушунун баарын койдуруп, мына жерден. Анан строительный жумуштарын да бүтүрдүк ошол немегечи. Полный заводдон заказ бердик буну. Заводской, самодельный эмес да, пол жасалган эмес. Солярка менен иштейт 3000 градуста. Ичине параллельно бир 4 ит батат да. Анан биздин баягы жылдык планыбыз баягы жолдон иттерди атуу боюнча 500 бекитилген, эми баягы аткан сайын ат келип бирдене болуп турат да ушул жерден. Бул жерден иттер гана эмес, малдар дагы бөлүп туруп мына жерден резк болуп, ошону кирет. Андан сырткары медицинская топтордо ушулдан уничтожение болот да. Ооба, туура. Больницадан чыккан багы шприц и так далее, ага менен баары ушул уничтожение болуп дагы. Анан чыгат дагы негизи яма беккари мына жер. Бүт бетонировать эткен, послойно куйдук да. Астынан баштап бир 80, 60, 40, 30 жыл көтөрүп чыгат ташына стенасы. Глубинасы жалпы 10 метр, 3x3. Анан мына жерден ачылат дагы мына жерде. Ичи полный бетонировать этилген да. Ит өрттөлгөндө мынча эле күл болуп калат экен. То есть мурун деген кислотага неме салып келген да. Азыр бияктан өрттөлөт дагы күл деле биякка салып коет да. Бирок негизи буну салып кое бердик. Негизи жакшы жол болсо керек деп. Анан мурун деген илгери бул салынганга чейин мына дөңсө турат го, мына люктар, 2 люк. Ошол жерге салынып чыккан да. Мына жерге эле бүт заводской бардыгы. Күн эле иштейсиз. Күн эле таштап коюп болду. Саатта 1 саатта канча эме кетет? Солярка. 25 литр. Солярка. 1 саатка жетет, ошо жетет. Көп бүт уничтожение болуп күл эле болуп калат да. Эчтеке чыкпайт эле, түтүн дагы. Түтүн да жок, кара. Полный фильтрлери бар биякта. Процедурасы башталды. Даже дым чыкпайт да. Жерде фильтри бар мына жердечи. Нечетиге полный туруп салып. Акча каражат бөлүнгөндө только оборудованияга жазылып берилген да. Калган жумуштар кирген эмес. Калган жумуштардын баардыгын мына УМС кызматкерлери, тазалык кызматкерлеринин күчү менен ушул жерде бүтүрүп салдык да. Бүткөндөн кийин видеосун неме алсаңыз күлдүчү. Сизге таштап коем видеосунчу. Республика боюнча бизде болду ушул. Молодцы, болду. Ямалар бүт охранный зоналар менен. Мисалы жамгыр жаап, селпел боло турган болсо, что бияк каптап кетпеш үчүн полный вокруг яма кылып чыктык да.